Супер кежи порталынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сүйүнчү жана жакшы жаңылык. Алып баруучу Тамада ошондой эле көп кырдуу таланттын ээси Кадыр Жарматов агабыз Ошто көңүлдүү жигиттер долбоорун негиздеп, бүгүн мына Бишкек филиалын ачып отурат. Бүгүн сиздерге көңүлдүү жигиттерден көңүлдүү тамашаларды, деги эле көп кырдуу таланттын ээси кандай балдарды таптап жатат, ошолорду сиздерге чагылдырып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, достор. Адамиятына келешекте кызмат кыла турган ар бир тармактан күчтүүлөр чыксын, кадрлар чыксын. Филиалдын өмүрү узун болсун, ийгилик болсун. Быйылкы чемпион команданы буюрса Оштогу чоң оюнга чакырабыз. Жылына менимче филиалдан бир команда барып турса керек деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз азыр көңүлдүү жигиттердин негиздөөчүсү, ошондой эле тамашоочу, алып баруучу Айтор көп кырдуу таланттын ээси Кадыр Жарматов агабыздын жанындабыз. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы да. Маанай кандай? Маанай сонун. Кадыр ага, айтсаңыз, мына тамашада ойнодуңуздар. Анан эле бара-бара көңүлдүү жигиттер долбоорун негиздеп чыктыңыз. Бул идея качан, эмне болуп пайда болду сизде? Муну эми тарых аябай чоң. Биз чындыгында тамашоо мектебинен бүткөнбүз. Тамашоо мектебинен тарбияландык, тамашоо мектебинен бүтүп, мына ушундай долбоорлорду ачтык. Азыр биздин поколение Кыргызстан шоу бизнесте кудайга шүгүр жаман эмес, ар бир тармакта жакшы результат көрсөтүп жатат. Бул идея 8 жыл Ош филиалын жетектедим тамашоону. Анан аны тапшырып бергенден кийин өзүмө ой келди. Башка коргонуш өлкөлөрдө эме да, экиден лига бар, мисалчы Казакстанда, Өзбекстанда, ал жакта мындай конкуренция болуп өсүү чоң. Казакстандын КВНи моюнга алыш керек, бизден Кыргызстандан кыйла алдыга жылып кетишкен. Анткени белден ылдый тамашасы жок, элдин башынан өткөн тамашалар менен эле чыгып мындай элди күлдүрөт да. Бизде азыр бара-бара жылыш болуп атат, уяттуу тамашаларды алып, ушундай бир элдин башынан өткөн тамашалар менен элди күлдүрүп, ушундай юмор жаатында өсөнүгү болсун деп, 2 лига болсо бир өлкөдө, менимче конкуренция болуп дагы да өсөбүзбү деген бир максатта ачылган. Аз көрүп отурабыз да, сахнанын сыртындачы кичинекей балдар, ошол баягы өзүңүздүн тамашага келген күнүңүздү эске түшсө керек. Негизинен биринчи тамашага келгенде биз жаш болчубуз. Азыр мен кээ бирки жаш команданы көрүп, анда-санда эске түшөт. Сахнада кээ бирки командалардын мындай бир адашкан учурлары болот. Ошолорду дагы байкап калып, мындай бир жаш кез эске түшөт да. Анан эмне себептен көңүлдүү жигиттер аталышы? Көңүлдүү жигиттер күлкү долбоору болуп түптөлгөн. Негизинен бул көңүлдүү жигиттер театр кылсакпы деп баштаганбыз. Анан азыр эми команда жаш, ал үчүн жакшы бир кадрлар даярдаш керек. Ошондуктан пока күлкү долбоору болду. Бул барып көңүлдүү жигиттер театрына да айланышы мүмкүн. Анан ошону англисче көңүлдүү жигиттер эме болуп көрсө, КЖ болуп, Кадыр Жарматовго дагы бир уйку алышып кетет. Ошондуктан көңүлдүү жигиттер деп ачылган. Ассалам алейкум, ардактуу айымдар, мырзалар, жалпы эле көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун көрөрмандары. Барыңыздарды Бишкек шаары көңүлдүү жигиттер ачылыш оюна көрүшүп турганыңызга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Электрик сварщик Актан Рыскелдиев. Ассалам алейкум барлықтарға. Мен үшін саат 7-те баштадыңар, кеч болғача. Көрсө Бишкекте ушундай пробкалар бар экен. Эмнеге чет элге бадамдардан жергиликтүү бадамдар сынаган? Мен асын билем, Наски мультфильм балдарына бүгүн оюн болду. Көңүлдүү жигиттерден биз бир нерсе ашыбыз керек да, хаздарды онан ашыбыз керек. Биз билебиз мекте алышты. Ассалам алейкум жарака. Болбойт, орозо бүтпөдүбү? Орозолор деле бар. Кадыр Жарматов. Орозонун 15-күнү история салган самсыжы. Дагычы? Актан Рыскелдиев. Назира Айтбекова подписан. Актилек байке. Актилек байке кармайт болуш керек. Өпкөнүз жок да. Рахмат.
Assalamu alaikum жалпы күлкі сүйүүчүлөрү, күлкі көрөрмандары, кош келиңиздер. Буюрса, Нурсултан ийгилик каалайбыз. Алмат берсин, Аллахым командаларга дагы ийгилик каалайбыз. Көздөгөн максатыңарга жеткиле, чемпион болгула. Буюрса, күлкі жаатында дүйнөнү дүркүрөткүлө. Оштон учуп келдиңиз атайын. Учуп келдик, атайын. Анан айтсаңыз алгачкы суроом болсун сизге. Баягы сиздер тамаша ойноп жүргөн учурда калыстар тоонуп отурганда сиздерди төмөн балап койсо, сиздер кандай акыбалда болчуңуздар эле? Азыр эми сиз азыр баягы калыстар тоонуп отуруп атасыз да? Ооба. Андай учурлар бизден көп өттү го, андай көп жыл калыстардын туура эмес балап койгондо ар кандай эмоциялар болот. Ал убакта кан суюк эле дегендей. Жиниңиз келген ушундай сыяктуу болгон, бирок учур өткөндөн кийин ошол төмөн балагандын артынан биз көп ийгиликке жетиштик десем болот да. Себеби ошол учурда жакшы балап койсо, балким биз бул деңгээлге чыкпайт элек. Кийин уже бүт нерсени түшүнүп калгандан кийин ошол убактагы бизди төмөн балаганы бул дегени бизди дагы да чоң сахналардан көргүсү келет экен да калыстардын. Ошондуктан азыр ошол убакта төмөн балагандарга ыраазычылык гана билдиребиз. Азыр эми мен бүгүн төмөн балагандан алысмын, себеби ар бир команда сахнанын артындагы канчалык кыйын экендиги даярдык буну жоон терибиз менен сезебиз, билебиз. Колубуздан келишинче таланттуусун жакшы баалап, башка командалардын сөгүшүнө калбай кеткен аракет жасайбыз. Ага көңүлдүү жигиттерде ойногон 8 командага сизден каалоо тилек болсун. Командаларга эми ийгилик, ар бир команданын өзүнүн көздөгөн максаты болот, ар бир оюнчунун өзүнүн көздөгөн максаты болот. Баарына ошол көздөгөн максатыңарга жеткиле деп айтар элем. Көңүлдүү жигиттерди дагы да болсо бул долбоордун өнүгүп өсүп, эли журтубуздун кыргыз маданиятына, кыргыз күлкүсүнө салымын кошуусун чын жүрөктөн каалайт элем. Колдоо көрсөтөбүз сөзсүз түрдө. Колубуздан келген колдоону сөзсүз четте карап турбайбыз. Анага алгач сахнага чыгып атат азырчы. Оюнчулар чыгып атат жаңадан. Алгачкы жолу. Анан алар эмнени сакташ керек азыр? Кандай эреже бир сакталышы керек сахнада? Алар эми азыр сахнанын артындагы, сахнанын үстүндөгү эрежени айткан менен алар чоң сахнага чыккандан кийин унутуп калат. Себеби элдин сүрүү көп, элдин сүрүү күчтүү болот. Алар эң негизгиси ал сахнага чыкканда даярдыкта даярдалган сөзүн туура жана так айтып жеткизип бериши керек. Менин оюмча ошондой. Азыр эле булардан сахнанын этикасын талап кылуу менимче туура эмес. Булардан азыр өздөрү даярдаган нерсени элге, бизге туура так адашпай жеткизип бергени бул чоң ийгилик. Анан эң негизгиси бул сахнага чыккан өзү бир чоң ийгилик. Рахмат ага. Бар болуңуз, аман болуңуз. Силерге да ийгилик. Эртең кетесиз. Рахмат. Эртең кетебиз. Калбайсызбы? Чалайынбы? Кеттам деп коеюнбу? Темир Габырбекпи, Габыр Темирбеков. Темир Габырбекпи, Габыр Темирбеков. Темир билбейм, Темир кымбат болду. Алгачкы ирет баягы калыстар тоонуп отуруп атасызбы же буга чейин да отурдуңуз беле? Буга чейин мына ушундай чоң оюндарда олтурган эмесмин, бирок ошол университеттер аралыгындагы, окуу жайлар аралыгындагы ошол тамашо КВНдерде, көңүлдүү жигиттерде калыстар тобу олтургам. Азыр эми Кудайым буйрса ошол чоң оюнда биринчи жолу. Мен да негедир үстүрдөп атам, негизи калыстар тобу болчу. Башка командаларды бир төмөн баалап коюп, алардын көңүлүн оорутолбойм деген нерсе болбойбу сизде азыр? Менде алгач азыр ошол сезим, так туура суроо бердиңиз. Негизи азырынча ошол командалардын көңүлүн оорутолбойм деп. Ошон үчүн жакшысы азыр бул жерде ошол командаларга баа койбойт экенбиз. Тескерисинче ошол баштан аяк эң жакшы ойногон, өзүбүзгө бир жаккан командага биз жылдызча берет экенбиз. Дал ошол жылдызчанын негизинде булар жыйынтык чыгарат экен. Сонун өзүңүз буга чейин тамаша ойноп көрдүңүз беле же кызыгууңуз бар беле буга чейин? Ошону айтыңызчы. Чын айтсам, буга чейин мен тамаша ойногон эмесмин, бирок жанагы мектепте мен өзүм концерт койчумун да ырдап. Ошондой интермедиа юмор ойночумун, мындай сатираларды ойночумун. Бирок тамаша ойногон эмесмин. Менде кыялым бар болчу, чоң бир кыялым бар болчу. Ошол тамаша ойной турган. Анан кийин ошол ырдап чыккандан кийин азыр эми эң башкы максат ошол ырга болуп калды азыр. Бирок тамашага деле негизи бар. Кыялдар бар. Качан ойнойбуз эми? Эми буйруган болсо, балким ойноп каларбыз. Жолдо кетип баратсам, тастар бар го, ошондо таракчы болуп турдум да. Bir toğu varsa katır balanlıkı da ötkünde onuktur diye. Tamam.
Биздин эң алгачкы эле тамашабыз Таластын бир мектебинде болгон окуя. Саламатсыздар балдар. Ай, сен эмне турбайсың? Тургандан мен айрылып отурам. Мен сен тухурсың бас. Директор алып барам эмески бас. Директорга баргандан айрылып келдим. Сахнага чыктык да, мына издеп келдим. Сырт түшүнө койгон, Ал ким? Gül tutarsan gül. Başla gül. Hey! Gül mü? Sen seriyorsun. Ak gülü askaz olur dağlar. Ağlay bir kırmızın azatlıktın yolunda hürkündeydi ösenin ıslahın kolunda. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй мына биз көңүлдүү жигиттер долбоорунун Бишкектеги филиалы ачылып, бүгүн мына оюнду көрсөтүп бергенге болгон аракетибизди кылдык. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жакшы бир берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта болуңуздар дейбиз. Эң негизгиси бизди унутпаңыздар, биздин каналга жазылганды дагы унутпаңыздар. Сиздер менен мен Канибек Данияров болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар.